Мындайча айтканда мен воздухты эле сатып алган болуп калдым да. Эртең менен сатып эле кечинде алып барып Райан Билдингке өткөрүп берем. $35.000. Ушинтип алданып калдык. Бизди аябай алдады. $2 миллион төлөдүк ошондо общий. Сонун офис, а жерден чай, кофе. Булар убагында рекламаны аябай жакшы кылган. Ошон үчүн барып калып калганбыз. $2 миллион. 3 миллиона. 6 миллионов. 2 миллион 60 миң жарым миллион. 3,5 миллиона. Саламатсыздарбы достор, бүгүн сиздер менен мен Калмурзаева Роза ОСК Кыргызстан YouTube каналында жаңы чыгарылыш. Бул чыгарылыш боюнча балким сиздер уккансыздар. Эмнеге дегенде 1,5 жыл мурун Баха Азия Микс YouTube каналында Райан Билдингдин Аларча турак жай комплексине барып, ошол жерде жашап жаткан дойшиктердин көйгөйүн сиздерге айтып бергенбиз. Техпаспорт берип эле койсун, пофигу. Мына глубокая. Маяка бала түшсө, билбейм, кичинекей бала түшсө. Я вчера уволился. Ошондон бери бүгүнкү күндө эмне өзгөрдү? Компания бүгүнкү күндө ишмердүүлүгүн токтотуп, ошондон бери кайра башка объектилер менен өтө көп көйгөйлөр башталып, кече күнү ушул курулуш компаниянын бардык объекттеринин дойшиктери пикетке чыгышты. Пикетке чыгып бүгүнкү күндө эмне деп айтышат, ошону уксаңыздар болот. Саламатсыздарбы, биз Райан Билдингден мен 2023 жылы үйдү сатып алгам. Өзүм жалгыз бой энемин. 2 кичинекей баламды квартира сатпайын деп эмеге бергем да. Квартира алгам. До сих пор жок. Квартира эмес, азыр мен өзүмдүн үйүм эмес, квартирада жашап атам. Азыр билесиңер, квартира эң эле арзаны 40 миң. Айла жок. 2 баламды жерге таштап койбойм, ыргы деп үйбөйм. 40 миңге квартира алып жашап атам. 40 миң, 30 миң азыр эми нормальная цена деп коет. Плюс ары бери басканыбыз дегендейчи. 2025 болду, мына до сих пор квартирабыз жок. Бизге боюнча айткан сөз боюнча 2024 жылы бизге квартираны бүтүрүп бермек. Биз уже 4-кварталда ар ким өзүбүздүн квартирабызда жашамакпыз. Биз эмне үчүн буларды сатып алдык? Анткени Арча бешик 1де булардын 1-2 блогу уже турган болчу. Бардыгы бүткөн болчу. Ошону көрүп рекламага повелись. Реклама боюнча анан ушул ОСКга деле бардык биз. Эч кандай документациясы жок бизде азыр. Арча бешикке квартира кура алышпайт булар. 1-этаждан 5-этажга чейин бир блокто разрешениясы бар. 6, 7, 8, 9 эч кандай разрешительный документтери жок. Сиз алып атканда текшерген эмесмин. Анткени ал жакта бизге көргөзгөндө кызыл китепти көргөзгөн, Арча бешик 1дин документациясын көргөзүп койгон бизге. Анткени Арча бешик жок, биз билген эмеспиз. Анткени Арча бешик 1, Арча бешик 2 биз жаңы алып атсак, кайсы адрес экенин деле билбейбиз да, туурабы? Анан биз ошо Арча бешик 1ди көрүп алып эле, все, значит, булардыкы стройка жүрүп атыптыр. Арча бешик 1, Арча бешик 2, Арча бешик 3, Арча бешик 4 болуп, 4 блок курулат деген ой менен эле алып алганбыз. Эми баарыбыз азыр квартирада жүрөбүз. Мен квартирадамын. Ушул жерде тургандын бардыгы квартирада жашайт. Биз жөнөкөй элбиз. Ошон үчүн биздин урматтуу президентибизден, урматтуу Камчыбек Ташиевден биз сурайбыз жардам. Анткени биздин үнүбүз жетпей атат эч кимге. Заявление жаздым, мен 1 ай болду. 1 айдан бери бүгүн тергөөгө бардым. Бүгүн араң мени ошондо дагы өзүм барып, мени эмне кыласыңар, мен заявлениемди качан карайсыңар деп атып, бүгүн барып тергөөгө барып, договорумдун копиясын, бардык нерсени бүгүн гана алып калышты менденчи. Буга чейин эч ким эч кандай иш да козголгон жок, бул камалган да жок. Ушунча элдин эмгегин, ушунча элдин көз жашын жеп жутуп коюп отурат. Ошондо канча сом төлөндү? Меники 2 миллион 60 миң төлөндү. Мен уже бүттүм. Нар жакта 136 миң калды. 136 миң эми аз эле акчага 2 миллион 60 миң төлөндү. Двухкомнатная студия деп алган болчумун. Саламатсыңарбы, урматтуу кыргыз элим. Улуу урматтуу Садыр Нургажоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, биз ушу кайрылат элек. Мисалы мен Кан шаарынын Октавия объектинин эмеси өкүлү болом. Мына биз, например, 70ден ашык 100га жакын дөлшикпиз. Ошол 2023 жылдан баштап 2024 аягына чейин биз почти $2 миллион төлөдүк ошондо общий. Бирөө 70% төлөгөн, бирөө 100% төлөгөн. Анан ошондо мына биздин дольщиктер мына кайрылдык биз баарыбыз. Минстройго да кайрылдык, чакырдык, УВДга, РОВДга кайрылдык. Анан муну только Кыргызстанда 2 эле адам чечип бере алат. Биз Садыр Нургажоевич менен Камчыбек Кыдыршаевич бизден силерден суранабыз.
ошого контролго алып койгула. Анткени коррупция өркүндөп атат. Эми аны бизде баарыбызда колдорса чектер бар, копиялар бар, төлөнгөн договорлор бар, баары бар. Ошон үчүн суранабыз. Ошого чара көрүп бергиле. Ошол Сиз кайсыл жылы алдыңыз эле? 2023. 2023. Негизи кайсыл жылы курулуп бүтөт деп айтат? 2024 4 квартал бүтмөк. Ошондон бери бүтө элек. Ошондон бери стройкага барып көрсөңөр, бизде фото, видеолор бар. 10% эле бүткөн, 15%, андан ашкан жок. Бир блок вообще эчтеке жок. Жөн эле элдер. Канча комната квартира? Биз 1 бөлмөлүү. 1 бөлмөлүү. Эми болду. 2 миллион 300 болду сом менен. 300. Сиз ошо толук төлөп бердиңиз беле? Бүт толук 100% төлөгөм. Бүгүнкү күндө дойшиктер финансылык жоопкерчиликтерин баардыгын аткардык деп айтып жатышат. 100% төлөп койгон адамдар деле сиз көргөндөй бар экен. Бирок турак-жай комплекстери бүтпөй, элдердин колуна батирлери тийген эмес. Жардам сураганы келдик биякачы. Башка эч бир талабыбыз жок. Жок дегенге гикке өткөрүп берсин. Биз 5 жыл болсо да күткөнгө макулбуз. 3 жыл болсо дагы акчабызды көбүрөөк болсо дагы биз азастан ошол жака которуп турабыз. Зато биз ишенүүбүз да аларгачы. Бул компанияга биздин ишенүүбүз жок. Күндө эртең, күндө бүрсүгүнү деп роводдо барсам, мени сурашат. Биз болсо 3 күндөн бери ошо учредитель таппай атабыз дейт. Кантип таппайт? Ал аял мынакей менен телефону менен сүйлөшүп отат, роводдонун маңдайында турат, а милиция биз таппай атабыз дейт. Ал соцсеттерде чыгып турат, ал каякта турганынчы. Ана менден сурашат, каякта. Биз анын үйүнө бара элекпиз. Үйүнө дагы баралы, анда плакат алып, үйүнө дагы баралы, анда эмесе дедик. Мындайча айтканда биздечи жанагы адвокат айтып кетти да, состав мошенничества поступоктарында бар деп. Анткени эмнегедир 4 баласы менен, күйөөсү менен ажырашат, имущество жок аларда. Ошол эле технический директору бар, бизге обещать эткен, анын үйү дагы туугандарына жазылып, бир кызыктай нерселерге биз кабылып атабыз да. Мен ошол 2 жашка келип, мен деле баягы госучреждение иштеп, ошо алданам деп ойлогон эмеспиз. Биринчиден биз рекламага алдандык. Ал болсо ошол 5 тил билгем, жогорку кеңешке баллотируюсь. YouTube'да ачсаңар, укмуш супервумен да, анан офиси Виктория деген центрдан алып туруп супер. Сонун офис, а жерден чай, кофе. Бул жерде онлайн режимде көргөзүп атат да, мынакей биздин объект тургузуп атат. Биз болсо аяка барбайбыз, уш жерден эле контролируем деди. Анан кагазды көргөзгөндө мен лицензиясын карадым, тиги сертификаттарын карадым, разрешенияларын карадым. Бирок мне принесли проектин алып келгенде, ошо проектинди карап аптырмын. Оказывается, мне просто ал халтурный биринчи, экинчи мурунку тургузулган объектин көргөзүп коюптур да, мындайча айткандачы. Анткени ал мен сатып алган жер 4-чү блок вообще не существует эткен да. Алчы, ага разрешение берилбептир. Мындайча айтканда мен воздухты эле сатып алган болуп калдым да, ошондойчу. А здесь сейчас сколько людей собралось? Азыр кетип атышат го, бала чакалары бар экен. Биз 60 деп сураганбыз, ошо 70 киши болдук окшойт бүгүнчү. Баягы каттап биз тизмесин алдык, кол койдуртуп алып алдык. 2023 жылдын август айларында 2 квартира алганбыз Раян билдингден. Балдарым чет мамлекетте жүрүшөт, мигранттар. 24 жылы кирмекпиз, бүтмөк. Ошо менен бүткөн жок. Акчабыздын почти 80% төлөнгөн. Биздин квартира воздухта калды. Бирөө 6 этаж, бирөө 4 блок, жанагы элдер айтып аткан котлованда. 9 этаж. Ошон менен калды, эчтеке ала албай калдык. Анан ушул азыр мен президентке, ККНБнын чоңу Кыды Ташиевке кайрылар элем. Ошону карап, жакшыраак кылып чечип берсе, бул жерде болгону балдардын мээнети аябай кеткен. Балдардын баары мигрант болгон. Бул жерде, могул жерде тургандардын баары бүт баары карапайым эл. Простой, жөнөкөй, карапайым элдин немеси, мээнети. Булар убагында рекламаны аябай жакшы кылган. Ошон үчүн барып калып калганбыз. Кабылып калганбыз. Ушинтип алданып калдык. Бизди аябай алдады. Мына биз 24 уже кирмекпиз, 25 бүтүп атат. Айла жок, бардык, жолуктук. Жакшы да сүйлөштүк, жаман да сүйлөштүк. Эми жаман болгондо аябай катуу кеткен жокпуз. Эми просто жакшы жаман болуп отуруп ушул деңгээлге жеттик да. Балдарыбыз талаа түстө жүрөт. Бирде ач, бирде ток. Башка элдердин кызматында иштеп жүрүшөт. Ошолордун мээнетин бир паста жедирдик ушинтип. Ошол Качан куруп бүтөбүз деп атат? Сөз жок. Биздики мисалы үчүн биздикиники 3-чү блоктун 6-чы этаждан 9-чу этажга чейин жок. Такыр жок. 4-чү блок полностью жок. Бүт могул жердегилердин баары ошондой алгандар.
бүттүгүстүк. Канча сумма Биз деген 2 миллион 800 миң төлөп койдук биз. Көбүн төлөп бүтүп койгонбуз. Акырында булар өздөрү токтотту. Эме жок деп, кое тургула деп башка объектилерди сата беришкен да булар. Ошону менен кийин билинип өздөрү эме жазгыла деди, дольщиктерди расторжение кылгыла деди. Биз болсо кылбаңыз, эми ал акча 2 жылдан бери күрүттеткенден биз азыркы ал акчаны алганда эчтеке бере да албайт. Ошо менен жүрөбүз ушул. расторжение Колдорубуз. кылганда толук акчаны Бере сиздерге албай, берген жок да, мага берген жок мисалы үчүн. Бере албайм деди. Кээ бирлерибиздин документтерибиз туура эмес. Могул жерде жүргөндөрдүкү баары эч киммен баары выяснить этип чыга албайт да. Көпчүлүгүбүздүн документтерибиз туура эмес. Бирөөгө бирөө оформить этилип калган, бирөөгө бирөө сатылып калган. Ушундай ызы чуубуз. Сиз юрист менен текшерген эмессиз? Жок, башында бизге жанагы эмени көрсөттү да, кызылды көрсөттү, ишендик. Анан кийин мен жана неме токтоткондон юрист менен текшерткенде нөл чыкты. Меникин оформить эте алып бере албай коюшту. Ошондон улам утур бирибиз булгандай оформить этилген жок деп отуруп анан чындыкка чыгып кетти да бул. Лично менин өзүмдүн документимди оформить этип бере алган жок. Өздөрүнүн юристтери бере албай койду. Себеби жок экен. Булар жана башында алганда биринчини алган, биринчи турган арча бешикти алгандагы ошону менен сата беришкен. Андан тышкары дольщиктердин айтымы боюнча бир эмес 2-3 жолу бир квартираны сатылып кеткендиги боюнча уксак болот. Бир эле квартирага 2-3 киши бүгүнкү күндө таандык болуп жатат. Мен 2023-жылы район билдингден квартира алган болчумун. Бизге 2024-жылы бүтүрүп беребиз деп убада беришкен, бирок котлован дагы курулган жок. 2025-жылдын январь-февраль айында группада ушул эле менин квартирамды алган бир эже пайда болду. Көрсө ал ушул 2025-жылдын январь-февраль айында сатып алган экен. Сиз договорду алгандан кийин регистрацияны өткөзгөндөсүз? Жок, менин колумда ошол эң алгачкы 2023-жылы мага договорду берген оригиналы менин колумда турат. Булар мага кабар да беришкен эмес. Баары ушул документти беришкен, ошо бойдон эле эч жака барган эмес. Буну сатып алган эже азыркы учурда Аксыда. Аны менен байланышып турабыз. Ал эже деле күнүгө давление болуп мага чалып турат. Эмне болуп атат, кантебиз? Ал эже мен сыяктуу эле 50% акчасын төлөп, даже менден дагы көбүрөөк акчаны төлөгөн. Канча комната сиздики? Меники 3 комната студия. 50%-ын төлөдүңүз. Канча? Первоначально 2023-жылы эле 50%-ын төлөп, ай сайын төлөп келгем. 2 миллион 700 төлөгөм. Тиги эжеден 50%-ны алдын ала алып туруп, меникинен дагы көбүрөөк 50%-ын алып туруп, 2 миллион 800 алган. Кымбат саткан да мен арзан алгам. Мен тигилерге айткам, ошондой клиент чыкса макул, мен силерди күтө албайм, күтөм, алам ушул жерден десе, макул ошол клиентти тапкыла, мен чакыргыла, мен оригиналымды алып барам, тиге өткөрүп берем десем, ал мен кандай кабарым да жок, мен билбейм деле группадан чыгып калды. Ал эже сиз алгандан кийин канча убакыттан кийин алыптыр? Мен 2023 алгам, ал 2025 ушул жылдын январь айында алган. 2,5 жылдан кийин алып атат. Мен ошол күндөн баарына ошол группада алар айтып келип атам. Демек мен үйүмдүн документин жасап бергенден кийин баарыбыздын документибизди жасап бере алат да, башка бирөөгө сата алат. Мүмкүн башкалардыкы деле 2 жолу сатылып кеткен, Ошо биз билбейбиз азыр. Бул жерде толук адамдар келген жок да бул жака. Бул жакта биз ошо группада сүйлөшүп жүргөндөр эле келди. Көп адамдар бар. Мен дайым эле группага жазам, бирок эмнегедир реакция жок да. Группада деле эми двойная продажа болуп атат десем, жок, бүтүрөт, күтө тургула деп, ал өзүнүн адамдары деле биздин арабызда бар экен. Себеби биз сүйлөшүп атканда деле тиге кабар жетип атты да. Тиги бул жакты уюштурган эже деле айтып атпайбы, мага угроза кылып атышат деп. Ошол биздин арабызда деле бар экен, аны крышевать эткендери бар экен. Ошол биздин талабыбыз ушул президенттен жана Камшыбек Ташиевден суранат элек, ушул биздин маселебизди бир карап беришсин мыйзам чегинде. Мен бул компанияны Инстаграмдан таап, 2023-жылы сентябрда 6 жыл буга чейин иштеп, Дубайда иштеп таап келген акчамды жер алгам. Ошо жерди сатып, эртең менен сатып эле кечинде алып барып район билдингке өткөрүп берем. $35 000. Биз Минстройго барсак, 4-чү блок салынганга документ вообще жок экен, потому что ал красный линия экен. 9-чу этажга чейин сатылат. Ар бир этажда 5 квартира. Ошондо получается 3-чү блок 5ке чейин эле салыш керек эле. Алар
5-тен өйдө 9-га чейин сатат, 4-үнчү блокту 0-дон 9-га чейин сатат. Документи жок экен, красный линия экен, разрешение берилбейт деди. Аны мына вот январь-февраль айында Минстройго барып, чогулуп атып, кирип атып, араң билдик. А тигилер болсо, болот, документ бүтөт, мына салабыз, мына эртең салабыз дей берип, бизди бир 6 ай жөн эле сүйрөп жүрүштү. Ошол айдыларда мен төгүп келе бердим. Общий получается, мен бул компания 3,5 миллион сом берген. Мен жалгыз бой апамын. Кызым менен ата-энемдин үйүндө жашайм азыр. Ошо талалап таап келген акчамды ушинтип компанияга өткөрүп берип коюп отурганыма обидно. Анан бир да орган бизге жардам бере албайт экен. Минстройго биз 1 эмес 2-3 жолу кирдик. Свердловский РОВДга биз бир минимум 20 киши заявление таштадык. 2 ай болду, эч кимге чала элек, мага даже карала элек ал ишибиз дагы. Эмне кылабыз? Двойная продажа кетип атат. Мына недавно алынгандар бар байкуштар. Биз ызылдап митинг кылып жакта Минстройго кирип жүргөндө биягынан сатып атышат. Реклама кылып машинасын алып атат бир баланын. Бир эжен ошо айылдагы эжен акчасын алып атышат. Кызыл китебин көрсөтөт. Кызыл китеп бул кишинин атында. Район билдингке принадлежит. Бирок аяка салганга болбойт экен. Ал көчөнүн бурчу болгон үчүн ал красный линияга түшүп калат экен. Кандайынан билбейм, түшүндүрө алышкан жок. Өздөрү деле, тигилер деле. А компания айтып атат, Минстрой билбейт, биз салабыз, биз кылып беребиз. Мына деп атып 6 ай чоюп келишти. Мына документ жасап атабыз, мына биз биякта жүрөбүз, тиякта жүрөбүз, чуркап жүрөбүз, бүтүрүп атабыз. Бирок бүтүргөн эчтеке жок. Мен ошо получается 2023 сентябрда барган котлован ошо боюнча турат. Ал котлованды булар незаконно казган үчүн Минстрой штраф салды аларга, 200 миңдей штраф салды. Эми воздухту сатканда получается 9 этаж, 40 квартира, 5тен ар бир этажда. Элдин баары ушинтип жүрөбүз, акчанын баарын. Мына меники получается 90% берилген. Ар жакта 5 миң калды. Төкчүчү. Даже 1-2 блоктун проблемалары бар. Булар канализацияга кошулган эмес. Свети жок. Септикке кошуп коюптур. Силер чыккансыңар, даже барып тарткансыңар ушу канал, Септикке кошуп койгон, суусу жок. Баягы вот светин өчүрүп салды. У него долг перед Северэлектро 400 с чем-то тысяч. Төлөнгөн эмес. Свети жок элдер калды эми. 1-2 блокту көрүп алганбыз да биз ишенип. Мына 1 жылдын ичинде салып салды, кыйратат деп биз ошого ишенип алганбыз. Көрсө алданыптырбыз. Застройщиктин ошо куруп жаткан адамдын историясын байкап билип, ага карадыңыз беле, караган эмессиз беле? Биз барып жаңы заселяция аткан кошуналардан сураганбыз. Десек, ой, мына биз 1 жыл мурун алдык эле, мына 1 жылда прям бүтүрүп сатып биз уже кирип атабыз. Алар в то время не знали, потому что алар ПСО болуп жаңы ремонт кылып кирип атышкан. Алар деле ошондо суу, свет проблема болоорун билишпептир. А биз билгенде кайдан алат элек? Мына даже до сих пор айтып атпаймынбы? Эң кыйын актерлорду нанимать этип, реклама кылат, сайтына чыгарат. Прям все так красиво нарисовано. Прям баарына даже айфон дарит эткен. Ким квартира алса айфон беребиз деп. Биздин арабызда бирөө бар эле 3 айфон бериптир. За то, что ал 3 миллион төлөгөн үчүн 3 айфон алыптыр. Күлөт азыр эми 3 миллионго 3 айфон алгам деп күлөт да. Эми башка эмне кыла алабыз? Ошон үчүн жардам сурайбыз. ГИКке өткөрүп береби, же акчабызды жөн эле берип коебу. Даже процентин деле сурабайт элем мен ошо. 2 жылдын ичинде канча тууду ошол акчачы. Өзүм эле акчамды берип кой. Берип кой десек, эмне дейт? Траншам дейт. Траншам берип атат. Бирөө 2 жылдан бери 200 миң алды. Каласы 10 миң төлөп берип коет экен бир айда, каласы 50 миң берип коет экен 2 айда. Аны мен качан караганда алып бүтөм 3,5 миллионду. Уятта. Барып эми бетме-бет өзү менен сүйлөшөлү десек, нанимайте юриста, с моим юристом решайте дейт. Эми болобу ошол. Биз акча төлөп атканда өздөрү эле алган колубуздан элечи. Анан азыр эми юрист керек экен бизгечи. Жөндөн жөн эле да.
дольщиктердин бүгүнкү күндө арыздарын уктуңуздар. Чынын айтканда өтө көйгөйлүү маселе болуп жатат. Эми бүгүнкү күндө алар батирлерин алабы же албайбы, эч ким билбейт. Ким буну көзөмөлдөйт, ким бул курулуп жаткан үйлөрдү акырына жеткирет. Чынын айтканда ушундай нерселерди укканда жүрөгүң ызылдайт. Эмнеге дегенде биздин директор Бактияр Касымалиев бул нерсе боюнча 4 жылдан бери айтып келе жатат. Курулуш компаниядан үй алып жатканда компетенттүү специалисттерге кайрылыңыздар, документтерин текшертиңиздер. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр билгендиктен Гостройдон дагы жаңы сонун ыкмалар чыгып калган. Бүгүнкү күндө Гостройдун реестринде барбы бул объект, жана Гостройдун айтымы боюнча сайттарында бүгүнкү күндө курулуш компаниялар финансовый абалдарын дагы айтып бериш керек. Эгерде сиздер үй алгыңыздар келип жаткан болсо, ушундай ситуациялардан кийин эмне кылышты билбей жаткан болсоңуздар, анда юридикалык организацияга, биздин компанияга кайрылсаңыздар болот. Биз сиздерге документациясын текшерип, бүгүнкү күндө кандай рисктери бар, ошолор боюнча айтып беребиз. Алардын маркетингине, же болбосо офисине келгендеги чай, кофесине жөн эле сүйүнүп көрүп алып эле жакшы экен деп эле жөн эле көрүп алып албаңыздар. Документациясын сөзсүз түрдө текшериңиздер. Эгерде сиздерде бүгүнкү күндө туугандарыңыз бар болсо, Бишкек шаарынан же Ош шаарынан үй алам дегендер болсо, ошол туугандарыңыздарга ушул видеону жөнөтүңүздөр. Ушундай көйгөйгө туш келбесин. Эмнеге дегенде батир алуу бүгүнкү күндө барган сайын кымбат болуп жаткандыктан батир сатып алуу өтө кыйын болуп жатат. Балким ушул байкелерге окшоп, эжекелерге окшогон көйгөйгө туш келбеш үчүн юридикалык компания менен алса, балким ушул видео аларга жардам берет. Ушул видео менен силерге эмнени жеткиргибиз келди? Биринчиден, биз кыргыз эл өтө биримдүү экендигибизди көрдүк. Канттын дольщиктери, Бишкек шаардагы дольщиктердин баардыгы чогулуп, уялбастан, коркпостон өздөрүнүн эмгеги менен тапкан акчаларын кайтаруу жолунда ушундай пикетке чыгып атат. Эгерде сиздер биздин YouTube каналды көрүп жаткан болсоңуздар, бизде ушундай ситуация болгон. 127 дольщик өзүнүн бүгүнкү күндө курулуп жаткан объектисин сактап калышкан. Алардын жерин дагы, курулуп аткан үйүн дагы алып койгусу келген башка ошол мошенниктерден өздөрүнүн коробкасын жана жерин алып калып, азыркы күндө башка курулуш компаниялар менен өздөрү бүтүргөнгө аракет кылып жаткан учурлар бар. Азыркы күндө дольщиктер уялбастан СМИге чыгып, айтып, көйгөйүн айткандыгы үчүн, бүгүнкү күндө СМИге тарап кеткендиги үчүн жетекчилигине кармап, бүгүнкү күндө отургузуп, жакын арада сот иштери башталууда. Кантип чечилет жана кандай болот, аны болсо убакыт көрсөтөт. Бул окуя ар бир үй сатып алам деп аткан адамга сабак болуш керек. Эмнеге дегенде, үй сатып алуу кыялы ушундай проблемага айланып кетиши мүмкүн. Сиздер менен биз ОСК Кыргызстан командасы лайк баскыла, катталыңыздар, ушул видеону тараткыла.